Нуржигит Кадырбеков ээсине кайткан Роза. Аябай кыйын экен, деди. Кабылдама деген бадырая жазуусу бар эшиктен эмеле ээрче чыккандардын бири экинчисине. Айта көрбө. Тигиниси ушул соолду күтүп эле тургандай шыр жооп берип, ал демнеге таң бергендей эриндерин кымтый башын чайкап койду. Кыйынды кыйын деш керек. Келгенине 2 жума боло элек, бирок бардыгыбыз сааттай шыкылдатып иштеп калдык. Кантсе да жаш кадрда. Заманбап менеджментти билет. Чет элдерде көп стажировкалардан өтүптүр. Убакытка тактыгына, берген тапшырмаларын унутпай көзөмөлдөгөнүнө, чарчабастан ыклас менен иштегенине таң каласың. Бул экөө бөлүм башчылар Болот Нурбаевич менен Рахим Азимович өздөрү иштеген облустук мекемеге жаңы эле жетекчи болуп келген Данил тууралуу кеп кылып жаткан эле. Демейде чиновниктер өз чоңдорун жамандабай, макташат эмеспи? Анткени дуалдын да кулагы бар дегендей, шыбыраган сөзүң да ага жетип калышы эч кеп эмес. Чүчкүргөнүңдөн өйдө заматта көбүртүп жабыртып жеткирүүчү бакан ооз жер тыңшаар мамыттар тегерегиңде четтен чыгат. Эгер жылуу сөз айткан болсоң, күйбөйсүң. Мактоо кимге жакпайт деги. А бирок жаңылып жазып, жамандап алсаң, башыңа балекет чакырдың дей бер. Миңден бир экөөс эле мейлич, айтса айткандыр, деп ичинен кечирип, тим калчу айкөлдөрдөн болбосо, чоңдор негизинен кекчил келишет. Таарынычын ачык айтпаса да, басынтып, басмырлап, жүрөгүңдү мыжыгып, эзип, өч алыштын миң айласын табышат. Аалымдар тегин жерден хандын казабынан сакта, деп жалбара дуа кылышпаса керек. Бирок Данил жөнүндө тигилеки кызматкер чын ыкластан чыккан пикирлерин айтып жатышкан. Аз убакыттын ичинде жаңы жумушка сүңгүп кирип, аки чүкүсүнө чейин түшүнө баштаган, аз сөздүү, өзүнө да, өзгөгө да катуу талап кое билген аракетчил жетекчинин дилгирлигине, жөндөмдүүлүгүнө, кошо иштегендердин дээрлик бардыгы таң берип, эки адамдын башы бириккен жерде эле ал тууралуу жылуу сөздөр айтыла баштаган. Айрымдарчасынан атанын баркы же акчанын аркы менен ары бери көтөрүлбөстөн, өз күчү, акылы жана элпек мүнөзү себеп болуп, эң төмөнкү кызматтан тарта, бардык тепкичтерди басып өтүп, ушул деңгээлге келгендиктен өз ишинин күнгөй тескейин абдан мыкты билип калган Данил. Иштин көзүн билген соң жыйындарды, кеңешмелерди да узакка созбойт. Бат чечим кабыл алып, тез жыйынтыктайт. Күн сайын эртең менен орун басарларын жана аппараттагы бөлүм башчыларын топтоп, кеп кеңештерин угуп, тапшырмаларды берет да, кечинде алардын аткарылышын сөзсүз көзөмөлдөйт. Кагаз карап отура бербестен эшикке чыгып, карамагындагы участоктардагы иштин жүрүшүн жеринен текшерип турмай адаты бар. Бир маал өз ишине байланыштуу китептерди окуп, теориялык билимин байытуу да анын жадыбалында. Бир сөз менен айтканда, өзү да тынбайт, өзгөлөрдүн да жанына жай бербейт. Бир жагынан табиятынан ар кандай ишти майын чыгара аткарган эмгекчилдиги бар. Дагы бир жагынан министри атайын ишенип, бир облусту аманат кылган соң, ишенимин эселеп актасам дегенде эки көзү төрт болуп, катуу иштеп жаткан. Данил демейдегисиндей эле жумушуна жарым саат эрте келди. Жетекчинин бул тартибине көнүүгө аргасыз болгон катчысы Замира ордунан туруп тосуп алды. Саламатсызбы? Аз жерден Данил Бобурович дегени калып, токтоду катчы кыз. Мындай кайрылууну Данил жактыра бербесин, ал жакшы билет. Кыргыз сыйлаган кишинин атын айтчу эмес. Бегим, ханым, бийим, даткам, ажыке, молдоке, актаңдай акын, эл сүйгөн куудул деп тергеген. Тергөө бул сый урматтын белгиси. Жеңелерибиз бала, кыз деп дале ийменип тергешет кайын журтун. Эми башка тургай мамлекет башчыны да баланча түкүнчөйүбүз деп кайрылабыз. Аты менен кошо атасынын атын айтабыз. Алардын бешигин терметкенсип. Бул биздин маданият эмес.
башка элдерден үйрөнгөн бир адат. Мени агай дегиле, иним дегиле, досум дегиле, мырза дегиле, начальник дегиле. Бирок аттарыбыздан айтышпай эле коелчу. Батышта деле мистер президент, мистер профессор, же фрау канцлер деп тергешет го. Же уктуңар беле, урматтуу Уильям Джефферсон Клинтон деп министрдин президентке кайрылганын деп күтүлбөгөндөй кызык оюн айткан мекеменин жаштары менен болгон жолугушууда. Муну туура көргөнү да, туура көрбөгөнү да болду. Бирок өз жетекчисинин пикирин эске албай, адепсиз катары кара тизмеге кирүүдөн айбыгышып, кичүүлөрү агай, улуулары начальник же мырза деп кайрылууну адат кыла башташкан. Бүгүнкү графигиңизди столуңузга коюп койдум. Замира иймене сүйлөдү. Макул, рахмат, деп Данил ичкери кирди. Маанайы майрамга келгендей шаттуу эле. Даярдалган графикти карап чыгып, губернатордун жыйыны бар тура, деп койду үнүн акырын чыгара. Бирок нааразы болгондой. Бат-баттан эле чакыра берет экен. Канча убакытты укум кылып. Компьютерин жандырып, кечээ даярдап койгон бүгүнкү күнгө планын карап, ишти баштайын деп жатканда, жаңы эле алган смартфону сууга тамчы тамгандай давышка окшош кыска сигнал келди. Бул SMS же Facebook'тан бир кабар келгенин билдирет. Ушунчалык убактысын сыйлагандыктан жакын аралыкка чейин смартфон албай жүргөн Данил. Досторунун, кесиптештеринин, карындаштарынын ушундай телефондорун тирмие тиктеп, канча убактыларын пайдасыз коротконун көрүп, ошолордун кейпин кийип калуудан сактанып келген. Балким ишин ийгилик коштогонунун бир сыры ушундадыр. Облустук мекемеге жетекчи болуп келген соң гана сатып алды смартфонду. Бир жагынан мектептеги балдардан өйдө көтөргөн буюм бакыйган жетекчиде болбосо жарашпайт деген пенделик сезимге алдырды. Экинчиден, эгер максаттуу, туура пайдаланса, бул кургур деле ишти бир топ жеңилдетери чын эмеспи? Деген менен сыламай телефону чындап эле иштен алакты кылып, убактысын уурдай баштады. Интернетсиз жүрсө анчейин деле зыяндуу эмес экен. А бирок жумуштагы интернетке Wi-Fi системи аркылуу автоматтык түрдө туташкандыктан офиске кирери менен тыңк этип, маалымат келгенин шарданалап дароо пикирди, ойду буруп алмайы бар. Ача салса, Facebook аркылуу достук жибергендер тууралуу кабарлар жана жазылган каттар тоголок шакекчи абалында биринин артынан бири чыга калышат. Аларды үстүртөн карап, иргеп-тескеп, жооп бергенче 10-20 мүнөт өтөт. Эгер ар бир катка жооп берип, кенен чонон жазышып олтурса, жумуш унутулуп эле ошону менен алек болуп калаары турган иш. Андан кыпындай пайда алаар албасы белгисиз. А бирок зыян тоодой. Иштен калтырат, көздүн нурун бозортот, башты чарчатат, акылды мокотот. Анан калса, майкечен түшкөн сүрөттөрүнөн бери маашырлана койгондордун жана аларга красавчик деген өңдү комплимент жаадыргандардын деңгээлиндеги ар түрдүү кирди чыкты пикирлер албетте Руми менен Пушкиндин романдар эмес. Романдарды окууга кетирген убактыңдын сыйлыгы акылыңа жана жан дүйнөңө топтогон азыгың, руханий кенчиң. А тиги фейстеги комментарийлерден окуудан бирдеме алмак түгүл, көбүнесе топтогон акыл жана рух казынаң бөксөрө түшөт. Ошол үчүн кеткен убакыт трагедия эмей эмне? Убакыт деген кеткен соң келгис улуу кенчекен го чиркин. Муну мыкты түшүнгөн Данил Facebook баракчасын кайра жабуу тууралуу чечимге келген. Бирок негедир чыгынып жаап салбай, чечимин аткарууну кечеңдетип келген. Ишти кызуу баштайын деп жатканда пикирин чарчатканына кыжырданып, бул социалдык түйүнгө жок дегенде бир талак берүүгө ниеттенип, смартфонун чөнтөгүнөн алып, экранга кодду киргизип ачты. Жаңы каттар келгенин билдирген 5 шакекче турат. Биринчисин ачса, мени достукка кошуп алыңызчы, атым Мурат деген сураныч экен. Сүрөтүн караса бейтааныш. Дос болуш үчүн жок дегенде тааныш болуш керек го, деп ойлонуп, Данил аны тек гана өткөрүп жиберди.
экинчиси, үчүнчүсү деле ошол сыяктуу беймаани бирдемелер. 4-катты да ошондойлордун бири деп ойлоп, кайдыгер гана ачса, кандайсың чоң жигит? Чоңоюшуңуз менен Facebook'a кош келиптирсиз деген жазуу бажырайып турат. Бул кайсыл таанышым болуп кетти, деп ойлоду Данил. Анткени фото турчу жерде адамдын эмес, роза гүлдүн сүрөтү коюлуптур. Аты Аймарал Байер. Мындай да таанышым бар беле. Чет элдикке тийген дагы бир шордуго деген ой келди Данилдин башына. Фамилиясы немисче турат. Профилди кароо деген жерине кирип, Аймаралдын жарыялаган постторун карай баштады. Негедир адамдын фотолору аз. Аларда да европалыктардын элестери. Негизинен же орусча, же англисче, же дагы бир бейтааныш тилде жазылган ар түрдүү макалалар, учкул сөздөр, кызыктуу маалыматтар жарыяланыптыр. Сен сыр болгон, деп Данил ачуулана түштү. Кишинин убактысын албай, ким экенин ачыгыраак жазса боло. Деген менен шарт жаап туруп унутуп коюу колунан келбеди жигиттин. Ким болду экен деген суроо кимди болбосун кызыктырбай койбойт тура. Ошого бир аз ойлонду да, жакшы рахмат, бул ким экен деп жооп жазып, тыныгып отуруп калды. Табиятынан сабырсыз келген адамзаты койгон суроосуна бир заматта эле толук жооп алууну каалайт экен. Бирок Аймаралдын баракчасы өчү келе. Демек, али бери жооп беришин күтүп болбойт. Данил ишке киришти. Кол алдындагылар менен күн сайын болчу кеңешмесин өтүп, губернатор катышкан жыйынга жөнөп кетти. Бирок ою жумуштан таптакыр алыс жактарда чаргып, каалыгып учуп жүрдү. Жыйындагы маанай, абал, айтылгандар катуу уйкусурап жатып көргөн фильмдей, уккан маалыматтай чала учук гана эсинде калып жатты. Буга себеп баягы сырдуу бейтааныштын каты. Ким болду экен? Шайтан куруп кеткир. Телефон аркылуу келген эки сүйлөмдү пайдаланып, оюн, сезимин буйлалаган төөдөй жетелеп, мойнунан бучкактап алгансыда. Кудай жалгап, каралып жаткан маселелердин өзү жетектеген тармакка тиешеси жок экен. Болбосо губернатор бирдемелерди сураса, жөөлүгөн немедей уят болуп калмак. Жыйын түштөнүү учурунда аяктаса да, тамактанууну ойлоп койбой, кеңсесин көздөй жөнөдү жаш жетекчи. Батыраак телефону өзүнүн Wi-Fi түгөйүн таап, интернетке байланышса, баягы бейтааныштан жооп келип калгысы бардыр. Кеңсенин ишигин аттаары менен дагы баягы суунун шылдыраганындай сигнал удаама удаа берилди. Демек, Facebook аркылуу дагы каттар келген. Офисине кирип эле телефонун ачты. Катар тизилип турган 6 шакекчинин арасында булсам, Аймарал Байер деген ат чыккан жок. Данил телефонун столуна коюп, шаабайы суугандай чалкалап шыпты карады. Токточу, Эрика дейби? Деген ой келип, кайрадан смартфонун тирмие тиктеди. Келген маалыматтардын биринде Эрика деген жазуу туруптур. Шакекчедеги кат жиберүүчүнүн атынан кийинки көп чекит фамилиясынын батпай калганын билдирет эмеспи? Шашылыш ошол Эрика турган шакекчени басты. Мына эми толук аты жөнү, жазган каты, фотосу баары чыкты. Данилдин жүрөгү катуу болк этип алды. Эрика Актанова, классташ кызы. Болгондо да өтө катуу жактырып, бирок баары бир теңсинбейт деп ишенип, ал ысык сезимин тыкыр жашырып, билдирбей жүрүп коштошкон классташы. Салам, Данил. Бул мен, Эрика. Тааныдыңбы? Же унутуп койдуңбу чоңоюп кетип? Аймарал Байер деген да менин баракчам. Фейк баракчада керек болот экен. Ошого ачып койгом. Кечээ байкабай ошондон жиберип алыптырмын. Кантип атасың? Деп жазыптыр. Айтылуу сулуу. Бул кат Данилдин эсин оодарды. Башкадан болсо да ушул кыздан кат алам деп түк түшүнө да кирген эмес. Сулуу экендигин, өтүмдүү экендигин, көз кырын салгандар көп экендигин аябай жакшы билген. Ошого жараша боюн керип, баркын, наркын көкөлөтө кармап,
Анча мынча адам менен сүйлөшө бербеген классташ балдары бир жагынан суктанып, бир жагынан какшыктаган болуп, бирок адилеттүү түрдө номер 1 деп ат коюп тергешкен Перизаттын тааныш болгон 13 жыл ичинде биринчи жолу көңүл бөлүшү кантип таң калтырбасын. Данилдин мектепти бүткөнүнө 12 жыл болду. А Эрика ал менен 11 классты гана чогуу окуган. Жасты да. Ага эмне мынча эбедей мезилет. Facebook муну тааныбайсыңбы деп улам бирөөнүн сүрөтүн көрсөтүп чыгарып турат тура. Ошентип ача салса мен турсам. Кандайсың классташ деп катардагы саламын жиберди да. А мен ага жаш баладай сүйүнүп, көккө көкөлө учуп жүрөм. Түш, Данил, түш жерге. Өзүңө кел. Дагы өзүңдү чоң киши ойлоп калганыңды кантесиң. Начальник эмиш, деп ичинен өзүн өзү жекирип койду Данил. Бирок Эриканын же унутуп койдуңбу, чоңоюп кетип, деп тамашалаганы, жабылган кашаа белгилери аркылуу жылмайганын туюндурганы тек гана кат жазуудан да өзгөчөрөөк бир максаттанбы, же сезимденби? Айтор бирдеменин барын каңкуулап жаткансыз да. Болбосо 1 жыл чогуу окуп, бирок бир да жолу Данилге тамаша айтып, жылмая караган эмес эле. Мурдагы катында да кандайсыз чоң жигит деген тамашалуу саламын жылмаюу коштогону өзүнөн өзү эске келди. Салам Эрика, кандайсың? Байер деген кайсы таанышым эле деп эртеден бери башым катып отурсам, баары жакшы, рахмат. Жок, кантип унутайын. Данил ойлоп олтуруп ушинтип жооп жазып жөнөттү. Айнек менен жарыкты жашырууга болбогондой эле бул жооптун ар бир тамгасынан абдан кубанып турганы билингенсийт. Баса, Эриканын өзүн да бир сурап койбосом, ушул бойдон жооп бербей койбосун, деп ойлоп, кайдасың, эмне жаңылыктарың бар, деп кошумчалап койду. Ошол замат Эриканын жооп жазып жатканын билдирип, чекиттер толкун сымал кыймылга келди. Данил ушунчалык кубанып кетип, коңулда ак маралды аңдып жаткан жолборстай тымпыйып отуруп калды. Ошол мезгилде Данилдин кабылдамасына жашы 40-тардагы орун басары Нуран Ахмедович баш багып, катчыгыздан «Шеф обедтен качан келет?» деп сурады. Өзүндө обедке чыга элек. Эми тамак ичпей иштей баштадыбы? Нуран Ахмедович не жетекчисин түшүнбөгөнү, не ага андан бетер таң берип, таазим эткени билинбей, мыйыгынан күлүп ичкери кирди. Трудоголик, киресизби? Кирейин деген, бирок деп ойлонуп туруп калды. Орун басар көз айнегин сөөмөйү менен өйдө карай түртүп. Анан азилчини аралаш, обедтен кийин эле кирейинчи. Азыр кирсем, бизди да түштөнбөйт экен деп ойлоп, обеди жок иштете баштабасын, деп каткырды да чыгып кетти. Бул жакта Данил Эриканын баары жакшы. Швейцариядамын. Сенин жетекчи болгонуңду инсан чекит KG порталынан окугам. Куттуктайын деп Фейстен таппай койгом. Анан эле баракчамда муну тааныйсызбы деп сүрөтүң туруп калыптыр. Көктөн издегеним жерден табылып деген катын окуп жаткан. Чоң рахмат. Швейцарияда эмне менен алексиң деп собол узатты Данил. Оюк элексиңби? Мен швейцариялыкка турмушка чыкканмын да. Деген жооп угаарын ойлоп, жигиттин каны дүүлүгүп, жүрөгү кызганычтан бир булкунуп алды. Бирок Кудай жалгап, контракт менен иштегени келгем. Дагы 1 жылым калды. Анан кийинкисин дагы көрө жатарбыз, деген жооп келди. Деп жеңилдей түштү Данил кубангандан жетин албай. Мен сени Байер деген дагы бир швейцариялык бай эрге тийип алган го деп ойлоп, деп жазып жөнөтүп алып, Эрикадан жооп бир аз кечең дегенде эле бармагын тиштеп өкүнүп калды. Капа кылып алдымбы? Деген ой жүрөгүн мыжыга баштады. Чындап эле Эрикадан кимге тийсем өз эрким. Байбы, кедейби, сенин кандай ишиң бар? Мен сенин кимге үйлөнгөнүң тууралуу али кеп козгой элекмин го. Адамча саламдашып коеюн десе, чүдөгенде эле адиң деп аша түштүң го классташ. Деген жооп келсе кантет. Фейздеги баракча Эриканын эми жооп жаза баштаганын көрсөттү. 5, балким 10 секундча жазып жатканы канча замандарды камтыган узун убакыттай туюлду Данилге.
Классташы ага жооп эмес эле катаал өкүм жазып жаткансып сезилди. Бирок кайдан? Чет элдикке тийишим оюмда да жок. Кудай өзүбүз жактан эле бай эр эмес, адам эр буйрсун деген жооп келип, Данилди ушунчалык кубандырды. Демек таарынбаптыр. Болбосо жылмаюу белгисин койбойт эле да. Анан башы бош экен. Ура! Деп бул жаңылыкты жан дүйнөсүндө купуя майрамдады. Данил, мен азыр автобустан түшүп жумушка кирип баратам. Буюрса обед убактысында байланышалы. Саат 12-де. Кыргызстанда кечки 4 болот. Деп күлүп турган быйтыкча менен сонун маанайда коштошконду билдирген алакандын сүрөтүн жиберди Эрика. Данил кубанып да, кайгырып да эки гана сөз жазууга жарады. Окей, көрүшкөнчө. Тобо, мезгилдин, турмуштун адамды ушунчалык өзгөртөөрү тууралуу бир да ойлонгон эмес экен. Ай чүрөктөй сулуу болгону менен, кудум эле кар ханшасындай муздак, мерездигинен, сырткы чырайга ушунчалык бай болгону менен, сөзгө чык татырбас Чынарбайдан да сараңдыгынан бир да жигит даап сөз айта албаган кыздын ачык айрым маектешкенге айланканы ушунун далилемей эмне? Баса, Данил деле уяң, өзүн башкалардан кем ойлогон өксүк сезимдүү бала эмес беле. Университеттеги, иштеп жүргөндөгү ийгиликтердин, кыздардан далай жолу уккан жылуу пикирлердин, спорттогу жетишкендиктердин шарапаты менен кийин кемелине келди. Өзүнө карата ишеними ойгонду, өстү жана бекемделди. Колдо бар алтындын баркы жок болуп, силер кадырлабадыңар. Бирок Бишкек мени барктады, жогору баалады. Өзгөнүмдө катындым. Бирок Бишкекке келип, ачылдым, деп чайлашкан учурда классташ досторуна тамашалап калмайы ошондон. Данил ал күнү чебелектеп, кечки 4-тү күттү. Ишке анчейин көңүлү тартпады. Кесиптештери жумушка байланыштуу маселелерин талкуулаганы кирсе, карап көрүп, өзүң чече бер, менен чектелип жатты. Бою мында болгону менен магдыраган, элжиреген ою, сезими Швейцарияда болчу, асманда болчу. Баса, саат 4-те келген аксакалды да кабыл алган жок. Катчы кызга эч кимди киргизбе, иш жаштан көбөйдү, деди да, ачык калса Эрика менен эзилишкен дил маегин бирөө байкап калчудан бетер иш бөлмөсүн ичинен кулпулап алды. Бул демейки күн тартибинин, жадыбалынын биринчи жолу бузулуш эле. Бирок акыркы жолкусу эмес болчу. Арадан дагы 2 жума өттү. Баягыда Данилди жерге сууга тийгизбей мактап жаткан бөлүм башчылар Болот Нурбаевич менен Рахим Азимович бул саамда кабылдамадан чыгып, жетекчиси тууралуу шыбырашып баратышты. Бирок пикирлери теңирден тескери жакка бурулуп калган эле. Буга эмне болгон? Келинди келгенде эмес, келирге макта деген туура да. А биз муну билип билбей эле Стив Джобс көрүп алыптырбыз. Артына жашады го балакай. Айтпа. Ою иштеди эле эмес. Кайдадыр кайкы учуп жүрөт. Маспы дейин десең ичкендей көрүнбөйт. Иш учурунда эч кимди киргизбей кымтыланган өттү го баарынан. Шашылып кирсең эле, шеф азыр кабыл ала албайт, эч кимди киргизбе деди, деп кабагын бүркөйт биздин Замира. Иштен да маанилүү эмнеши бар бул түгөттүн? Ой, билбейм. Жаңыдан үйлөнгөндө аялдарыбыз деле жакшы болчу, деп Болот Нурбаевич каткыра күлүп жиберди. Бул да көчүгүп атып алганын сезип, эмне болсоң ошо бол, ак суунун башы жошоболго өтүп алды бейм. Чыкылдаган саатта иштеп калдык деп жаттык эле, эми бузулган трактордай абалга келдик. Текейтерип атабызбы же иш кылып атабызбы? Аны менен деле иши жок мунун. Кайгы калдырып башын жоготту дейин десең, маанайы шаттай эле. Ушул сыяктуу Данилге нааразылыктар коллектив ичинде байма-бай айтыла баштаганына 1 жумадай болду. Бир кезде дүйнөнү дүңгүрөтүп, Булгары мээлей чеберлеринин эң мыктысы болгон Майк Тайсон спорттук доору аяктаарда ортозаар боксчулардын биринин артынан бирине эси ойгулап жеңиле баштабады беле. Данилдин да аброю дал ошондой төмөндөдү. Эшик арабасын эптеп кылдыраткан сектор башчыларынан өйдө
мындан көрө мен кыйратмакмын деп тыңсынышчу болушту. Бирок Тайсон 15 жылдай мыкты деңгээлин кармады. А Даниэл 1 айга жетип жетпей кадырбарк тепкичинен ылдый кулап барат. Анын мынчалык өзгөрүшүнүн бир гана себеби бар. Ал Эрика. Албетте, экөө телефон номерлерин эбага алышкан. Даниэл буга чейин таптакыр пайдаланбаган Skype жана WhatsApp программаларына да катталып алган. Бирде мындан, бирде тигинден үн алышып да, видео аркылуу көрүшүп да эзилишип сүйлөшүп, ара чолодо жазышып отурушат. Демейде сөз бат эле түгөнөт эмеспи? А бул экөөндө көбөйгөндөн көбөйүп барат. Баягы бирге окуган жылдары айтылбай калган сөздөр ошондон бери тынбай пайыз тууп келе жаткан өңдүү чеки билинбейт. Бул иштеп жатса тигиниси, тигил иштеп жатса мунусу тынбай чалып кызуу маекке кирет. Кой эме, иш калып кетпесин деп маекти токтоткондо 1-2 саат билинбей өтүп кеткен болот. Даниэлдин бош турчу кабылдамасы кезек күткөн адамдарга, ал эми таза турчу столу кол коюлуучу, каралуучу документтерге, кагаздарга толуп кеткен. Таза, зирек ою, пикири да стол менен кабылдама сыяктуу жүккө толуп боткого айланып калгансыды. Адам үчүн ичке сыргатууга караганда уктар бөлмөсүнө арстанды камап кайтаруу алда канча жеңил болсо керек. Анын сыңарындай Эрика менен кайра табышканын ичине катып, быша бербестен бирөө менен бөлүшкүсү келди Даниэл. Бирок ким менен? Ал кишини да тапты. Классташ досу Ахмет. Такыба, намаз окуган, сырга бекем жигит. Бакан ооз эмес. Аманат тапшырган сырыңды ачып, абийириңди төкчүлөргө кирбейт. Даниэл аны кечки тамакка чакырып, жагымдуу маанайда Эрика менен болуп жаткан окуяларын баштан аяк төкпөй чачпай айтып берди. Ахмет сөздү бир да жолу бөлбөй кунт коюп, жылмайып укту. Анан оң тарабына бир аз бурула, бир чекитти карап, 2 мүнөтчө унчукпай ойлонуп олтуруп, акырын сөз баштады. Досум, билесиңби? Жаныңда шыңгыраган мөлтүр булак турса, буркан шаркан аккан дайрага барып, бой уруунун эмне зарылдыгы бар? Андан деле, мындан деле ичээриң бир чыны суу. Айырмасы дайра сени агызып кетиши мүмкүн. А булактан пайда гана бар, бирок зыян жок. Эң жаманы, сен дайрадан кайткан кезде булактын көзү жабылып, таппай калышың мүмкүн. Ал эмне дегениң? Табышмактатпай, жөн эле айта берчи досум. Биз деген пайларга өз деңгээлибизде эле сүйлөбөсөң, деди Даниэл досуна жылмая. Бирок кеп учугу кайда баратканын алдыртпай түшүндү. Эмесе мындай Даникем, мен уксаң, Эрика менен мамилеңди үзгүн. Бул сени жакшылыкка алып барбайт. Бутуна жем түшүп кеткен тулпардай болуунун сага кереги барбы? Кандай мамиле? Биз тек гана интернет менен байланышып, ал акыбалды сурашып турабыз. Мамилеби же байланышпы айырмасы канча? Адам, киши экөө тең бир эле маанини туюндурат. Маанилүүсү бул байланыштын сага, ага, ишиңе, үй бүлөңө тийгизген таасиринде. Арабыздан эң жакшы бараткан сенсиң. Эгер ишиңе тың болбосоң, оомат деген тоголок болот. Үстүңдөн кулап кетет. Эрика менен иш убактысында бажакташып отурганың ишиңдин сапатын жакшыртат дегенге өзүң да ишенбессиң. Борбордон жаңыдан келгенде ойду омкором, тоону томкором дегендей айбаттуу, эпкүндүү элең. Эми болсо Джульеттаны сүйүп башын жоготкон Ромеонун кейпин кийип калыпсың. Ромеого каны суюк, тестиер жаш бала. А сен 30-дун кырындагы келечектүү жетекчисиң. Сендей курагында Наполеон бир империяны башкарып калган. Эң жаманы, бул мамиленин, балким сүйүүңүн сөзсүз үй бүлөңө зыяны тиет. Койчу Ахмет, кайдагы сүйүү? Үй бүлөмдүн буга эмне тиешеси бар? Эрикага үйлөнүп, аялымды таштап кеткени жаткандай сүйлөйсүң да. Ушул бойдон Эрика менен жолуң эч качан кесилишпей турган болсо да, интернет аркылуу кылган мамилең үй бүлөңдүн быт-чытын чыгарууга жетиштүү. Анткени мамиле бул денени кучактоо эмес. Мамиле бул жүрөктү кучактоо. Жүрөккө кириши үчүн жолугуу кажет эмес.
Биздин улан акыретке кеткенде актриса Таттуу Турсунбаеваны аябай сүйчү эле го. Жанна Дарк деп башын жоготкон биздин замандаштар бар экенин өткөндө интернеттен окудум. Мен болсо 10 классымда Джулия Робертсти жактырып, бир топко өзүмө келе албай жүргөм. Аны билесиң. Жүрөктү акыл тиелеш үчүн мезгил жана аралык мейкиндиги эч кандай мааниге ээ эмес. Сен атыңа зат жарашкан, аяшыбыз мээримдин жүрөгүңдөгү ордун Эрикага алып берген жатасың. А жүрөктө бир гана орун болот. Ахмет бир саамга тыныкты да терең үшкүрүп оюн жыйынтыктады. Мен айткан булак мээрим, а Эрика ал бууттанган дайра. Дайрада жок. Бирок булакта бар артыкчылык тунуктук, тазалык, бейпилдик жана коопсуздук. Сен ошого шүгүр кыл досум. Ахмет досум, Эрика мага бөлөк бөтөн эмес го. Классташым болуп жатпайбы? Данил, өзүңдү алдава. Анда классташым деп Гүлпери менен да мамиле түз, деп Ахмет жараткан өңдөн да, акылдан да анчейин айтпагандыктан мектеп учурунда бир да жигит көңүл урбаган классташын эсине салды. Көрдүңбү? Өңүң да өзгөрө түштү. Сен Эрика классташың болгон үчүн эмес, классташың Эрика болгон үчүн мамиле куруп жатканыңды мойнуңа ал. Биздин класста 15 кыз окуган. Эмнеге ошончодон бир Эрика менен классташым деп байланышасың? Бир туугандарыңа бай, кедей, акылдуу, акылсыз, билимдүү, билимсиз деп эле тегиз мамиле жасайсың го. Классташым деп дег айттым да, деп Данил кыпчыңдай түштү. Классташ деген классташ да дегеним. Андай болсо, мага жооп берчи. Классташыңа үйлөнсөң болобу же болбойбу? Деди Ахмет Данилдин көзүнө олуттуу тигиле карай. Болот, деп бош айтты Данил. Көрдүңбү? Классташ деген тайэже же эже эмес. Алар туугандарың. Ошондуктан нике жүрбөйт. А классташыңа үйлөнүп, кааласаң, колуңдан келсе баатыр эне кылсаң болот. Классташ деген тууган жок. Керек болсо бөлөң да тууганың эмес. Анткени аны да аялдыкка алсаң болот. Аяш деген да тууган болбойт. Ошон үчүн сенден эч качан аяш кандай деп сурабайм. Эгер ошентсем, ишиң эмне? Сага тиешеси жок адамды эмне сурайсың? Деп жаагыңды жап кылсаң, соопко каласың. Өзүбүз ойлоп тапкан тууганчылыкты, Кудай насип кылган тууганчылык менен бир катарга коюп, адал болбогон мамилеге актоочу кылбайлы досум. Шайтан алдамчы, амал көй болот. Намаз окуба дебейт. Кийин пенсияга чыкканда окуйсуң деп убактыңды уурдайт. Эриканы сүйүп кал да бузул, үй бүлөңө зыяныңды тийгиз дебейт. Классташың эмеспи? Кабарлашып турсаң, деп алдап жолдон чыгарат. Шайтандын мында эмне жумушу бар? Эгер чоочун эркек менен аял эң калышса, үчүнчүсү шайтан болот досум. Буга бөркүңдө ишен. Эрика анда, мен мында дей көрбөс адагам. Аны да, сени да бир жан көрбөгөн абалда эзилишип 2 саат сүйлөшкөнүңөр эң калганыңар эмей эмне? Же маектешкениңерде анын эжеси менен мен күбө болуп карап отуралы. Көрдүңбү? Макул болбойсуң. Катаалсың да досум. Тек гана сүйлөшкөндөн да жумурткадан кыр издеп. Тек гана сүйлөшүү балким экөөбүзгө жарашат. А классташ кыз менен бир же 2 рет 5-10 мүнөттөн сүйлөшсөң түшүнсө болот. А сен 2 жумадан бери күн сайын жарым күнүңдү Эрика менен сүйлөшүүгө кетирип жатыптырсың. Аның да аз көрүнөт экен. Сен ошону тек гана сүйлөшүү дегени турасыңбы? Эмнени сүйлөшөсүңөр? Ал акыбалын, ден соолугун сурап, өзүңдө баары жакшы экенин айтышка ашып барса 2 мүнөт убакыт кетет. Сөз бул эпкин, туттум деген бир эле сөз менен жубайыңа бүт өмүрүң байланат. Талак деген бир эле сөз менен бир үй бүлө урайт. А сен кошо келгенде канча суткаларга созулган сөздөрүңдү тек гана деп өзүңдү алдап олтурасың. Ахмет бир саамга унчукпай калды. Данил анын айткандарынын акыйкат экенине күмөнсүз ынанып, бирок аны жокко чыгаруу үчүн каражанын кар чуруп жаткан шайтандын кулагына шыбыраганы напсисине жагып, Эрикадан такыр кол үзгүсү келбей турду. Ушул мамиленин аягы кайда алып бараары, эмне менен бүтөөрү тууралуу ойлонгусу да келбеди. Ага азыркы учур болуп жаткан жараян кызык эле.
жагымдуу эле. Эмне болоорун болгондо көрө жатарбыз деген чалпоо, жеңил ой эбак эле жүгөндөп алган. Муну байкадыбы же акыркы окту таамай аткан мергендей эң керектүү сөздү жетээр жерине жеткизейин дедиби? Айтор Ахмет бир үшкүрүп кепти мындай жыйынтыктады. Досум, акылдуу жансың. Адамга муну кылба же тигини кыл деген буйрук жакпайт. Адам напсиси ошондой, өктөм мамилени кабыл албайт. Тий десең тийбеген, тийбе десең тийген эрин сыяктуубуз биз. Ошондуктан кааласаң Эрика менен мамилеңди уланта бер. Бирок бир шарт менен. Кудай көрбөй турган жерде. Бул акылман сунуш Данилдин жүрөгүн аткып алгандай болду. Тобо. Кудай көрбөгөн да жер, жагдай, амал болчу эле. Убактылуу баш ооруну басаңдаткан дары сыяктуу Ахметтин алтындан артык сөздөрүнүн Данилге таасири жарым күнгө гана жетти. Эртеси кайра эле Эрика менен сүйлөшүүнү дегдеп ишке жөнөдү. Кийинки күнү кечки тамакка Асектосун чакырды Данил. Шайыр шатман жүргөн бул курбусуна да Эрика тууралуу сырын ачып, түшүнүү тапкысы келди. Анткени Ахмет такыр эле түшүнбөй койду. Жигиттиктин табиятын, аял менен эркектин ортосундагы адамдык мамиленин жашоого акысы барын аңдай албады. Ошого дагы бир жагынан жарылып, Эрика менен болгон мамилесин адалдаштырып алууга муктаж эле. Күтүлгөндөй эле Асек Данилди толугу менен колдоду. Досум, сүйлөшө бер Эрикаң менен. Адам болгон соң сүйлөшөт да. Тилди сүйлөшсүн, сөздү көрүшсүн, классташтык тагдырды, байланышты үзбөсүн деп берген. Андан кимдин эмнеси кетип атыптыр? Тиги Молдоке Ахметти айтам, өзү да Эриканы жакшы көрүп жүрсө керек да. Кыз өзү байланышып жатса, а сен кылыктанып назданып жатсаң, эмне деп ойлоп калат я? Иши кылып, ушундай маанайдагы маек менен 2 саат өттү. Бир эле маселеге эки достун көз карашы, мамилеси, ой пикири жана чечим тыянагы таптакыр эки башка чыкты. Бириси ыйманга чак, бириси напсиге бап. Данил албетте жеңилин, экинчисин тандады. Күндөр өтүп жатты. Данил бүгүн да демейкисиндей эле катчы кызына сурашса мени жок деп кой, эч кимди киргизбе деп катуу дайындап Эрикага видео аркылуу чалып байланышка чыкты. Салам, Данил, деди монитордон көрүнгөн Эрика жадырап колун жаңсай. Кандайсың? Жакшы, Эрика ханым. Охо, аябай ачылыпсың го, деп Данил чындап ууртунан шелекей акчудай суктана карады классташына. Эрика албетте макияж жасоонун чебери болчу. Кудай берген сымбатын андан бетер ажардуу кыла боеп, эки апакай далысын делебени козгогудай көрсөткөн жеңи жок, колтугу ачык кызыл көйнөгүн кийип, чачын тармалдата жасап алыптыр. Наздана күлүп Эрика, колуңда иштеген сулуу жаш кыздар көп эле болсо керек. Дагы көбүрөөк ачылган. Болсо сага видео звонок кылбай эле ошолорду карап отурмокмун да. Ушул жоопту тапканына Данил өзүн тим эле шайыр тапкычтардын тыңы сезип, кубанып кетти. Сенден сөз качып кутулбайт. Эриканын шаңкылдаган үнү виртуалдык дүйнөдөн ушунчалык катуу таасир этет, бетме бет келгенде кандай күндө калтырат болду экен деген ой коштоп Данил маекти улантты. Баарлашуу 2 саатча созулду. Жаңылык, жакында отпускага чыгам, деди Эрика коштошор алдында. Анан Данил жайган торун көздөй чүрөк учкан мергендей олжоонун жытын сезе, Гавайиге же Багамга барып саласың да? Кайдагы Гавайи? Кыргызстанга, өзүбүздүн эле өзгөндүн мырзакесине барам. Атам апамды аябай сагындым. Классташтарыңдычы? Деди Данил сырдуу жымыңдай. Билбейм, алар мени эбак унутуп коюшса керек. 1 жылдык бар жоктун ортосундагы классташ дешип. Деп кылыгы 40 ишекке жүк кыз сөздүн жообун кайра Данилге ыргытты. Унутпайды эле, унуттурбаганга аракет деле кылып жатпайбызбы? Деп Данил сырдуу жылмайган тейде классташынан жооп күтүп калды. Подходуна карайбыз да андай классташтардан. Сагынам деп түз айтса, бул стерва Эрика болбой калат эле да. Кантип сезимди гытыгылашты.
жигитти чыпалагы менен айлантып ойношту билет желмогуз, деп иштен классташына дагы бир жолу таң берип алды Данил. Биз тарапка келип конок болуп кеткенге алтын эмес, жакут убактыңдан бир аз бөлөсүң да. Ошко учуп барып эле Мырзакейге кетем. Жолумда болсоң бир жөн эле. Атайын Жалалабадка сени менен учурашканы келгенге убактым болбой калат го. Анда мындай сүйлөшөлү. Данил бир аз ойлонду да, өзгөчө акыл тапкандай кубанып, Оштон аэропорттон тозуп алам өзүм эле. Акысыз такси керекпи? Деди. Жок, рахмат. Арстан акем тозуп алат. Анда Мырзакейге өзүм барам. Биздин мектептин принцессасынын аудиенциясына. Карап көрсөң да, казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса. Начальникке анткин же минткин деп айта албайбыз. Мезгил адамды кандай өзгөртөт. Ушул бир сырдуу, эч кимге ачылбаган, бой көтөргөн сүрдүү кыздын мынчалык тамашакөй, ачык айрым болуп чыга келерин мектепте окуп жүргөндө ким билиптир. Кантсе да бойго жетип, атанын короосунан чыккандан кийин турмуш менен бетме-бет келип кагылып согуласың. Мизирейип каалаганыңды кылдырып алгыдай турмушта кезиккен башка адамдар менен жагдайлар да атаң менен энең эмес. Жумшармайын, ийилмейин, башкага жол бошотуп бермейин жеңе албай турган жагдайларга байма-бай туш болосуң. Балким бул кызга кеме сыяктуу балалыктын коопсуз пристанынан турмуш деген аёону билбеген мухиттин кыйырсыз айдыңына өз алдынча сүзүп чыкканда кезиккен тоодой толкундар менен ызырына ышкырган албуут шамаалдар таалим бергендир. Сыныктан башканын баары жугат дегендей, балким европалыктар сылык сыпа, ачык айрым келип, ошолордон таасирленгендир. Же мүмкүн дээринен ушундай болсо да, мектепте чыныгы табиятын кагазга оролгон момпосуйдай, же сюрприз белектей жашырып жүргөндүр. Же Данил бул кыз менен баарлаша турган деңгээлге эми гана жетирип жеткендир. Тең менен дейт эмеспи? Айтор кыз ушунчалык өзгөргөн. Өзгөргөнү курусун. Бир жигитти, ал жетектеген бир мекеменин жана ага аманат болгон бир үй бүлөнүн абалын өзгөрттү. Данил бойдок болгондо балким баарына кол шилтеп коюп Швейцарияга, Эриканын жанына кетип калмак. А бирок мында үй бүлөсү, аялы жана 3 баласы бар. Ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, жан жолдошунун турмуш жүгү жүктөлгөн оор арабасын кошо тарткан мээрими бар. Жарын жакшы көрөт, сыйлайт, ага ишенет жана таянат Данил. Буга чейин эч качан үй бүлөлүк турмушка кыянаттык кылган эмес. Түз басып, түз жүргөн. Азыр деле эч жаман иш кылбаганына ишенет. Болгону бир таанышы, классташы менен баарлашууда. Адам болгондон кийин маектешкиң, сыр бөлүшүп ичиңди бөксөрткүң, азилдешип жылмайгың, маанай көтөргүң келет экен. Ошого шерик болчу, ылайык келчү жандар дайыма эле жолуга бербейт. А бул классташы Данилдин акылы, билими, деңгээли, кулк мүнөзү менен тең. Шайкеш келген бирден бир сырдашына айланды. Болгон ошол. Мунун эмнеси жаман? Мунун эмнеси кыянаттык? Аттиң, ушуларды ойлоп Данил өзүн өзү алдап жатканын түшүнгөн жок. Такыбалыктын эки тарабын тикен баскан кууш жолунан чыгып баратканын байкаган жок. Кылганы жалаң кыянаттык, бузуп жаруучулук болсо да, өзүн ак, таза, туура ойлогон шайтандан өрнөк ала баштаганын аңдабады. Өз отурган бутакты аралап жатып, же өзү сүзүп бараткан кеменин түбүн тешип жатып, баары жакшы болот. Же жаман эч нерсе болгон жок деген пикирге ынануу, өзүн жараткандан да акылдуу ойлогондук эмей эмне? Өзүн Кудайдан акылдуу ойлоо келесоолуктун эң жеткен чегидир. Бул жолдо, бул түшүнүктө, бул ишениште канчалык алыс кетсе, ошончолук көйгөйдүн сормосуна көбүрөөк батаарын. Адаштырган жолдору кесилишип, аралашып, биротоло чаташып, туңгуюкка алып келерин билбеди, же билгиси келбеди. Кайтып кетсең, каталыгыңдын кесепети билинбей, жаңы эле жаралган жаракалар жиги байкалбай жабылып, бүтөлүп, жарааттар айыгып кетчү учур мүмкүнчүлүк болот.
Бирок ошол учурду мүмкүнчүлүктү колдон чыгарсаң, кайта кайтып кете албай турган чекиттен өтүп кеткен болосуң. Эң коркунучтуусу ушул. Кудай ошондон асырасын. Төрт тарабы төп келишкен эр азамат неге мындай түпсүздүккө өз ыктыяры менен боюруу олтурат? Бир кезде толбой калган бөксөсүн толтурганыбы? Тагыраагы бир кезде жетпеген, ал тургай жетем деп кыялданууга батынбаган сүйүүсүнө жеткениби? Анысына жетпеген менен жашоодо өзү ойлобогон канча сонун нерселер, ийгиликтерге жетти. Алган жарынын акылмандыгын, мээримдүүлүгүн, ал төрөп берген балдардын зээндүүлүгүн, зиректигин айт. Ак эмгеги, бийик жөндөмү себеп болуп, эл журтка төбөсү көрүнгөнүн, аброй күткөнүн, мансап тепкичинде ылдам көтөрүлгөнүн айт. Кудайга чексиз шүгүрлөрдү айтып, анын бергенинде да, бербегенинде да жакшылыктардын чексиздигине шек күмөнсүз ынанып, бактылуу өмүр кечирүүсүн улантса болот эле го. Бакыт бул сүйгөнүнө жетүү эмес, жеткенин сүйүү экенин аңдашы абзел эле го. Айтор болоору болуп, боесу канып баратты. Данил Эриканын Кыргызстанга келер күнүн чыдамы кетип күтүп олтурду. Ал келип, жолугушканы менен эмне өзгөрөт да, эмне пайда табат? Муну ойлонгон жок. Туңгуюкка, боштукка карата ыктыярдуу багыт алганын деле моюндабады. Деген менен жумушундагы абалга кошо жеке жашоосу катуу өзгөрүүгө учураганы байкалып жатты. Жараткан аял кишинин көзү менен көрбөй, кулагы менен укпай туруп, чындыкты туя алган алтынчы сезимин, интуициясын өтө өөрчүтүп бергенин ким билбейт? Эркекте акыл, аял сезим күчтүү деп бекер жерден айтылбаган чыгар. Анын сыңарындай мээрим күйөөсүнүн башкача болуп баратканын эбак эле байкаган. Ал демнени жашырып, ал демнеге түйшөлүп, ал демнеге эргип, ал демнеге азгырылып, ой чабыты алыстарда кайкы учуп жүргөнүн түшүнгөнү, сезгени качан? Албетте, экөөнүн мамилесине бул оң таасирин тийгизбеши турган кеп. Ортодогу сезимдер муздап бараткансыды. Күйөөңдүн денеси кучагыңда болгону менен, ою, санаасы, көңүлү сени менен иши жок ая аламды кезип жүргөнүн туюу кандай оор, кандай ачуу. Мындайга жооп аракетин көрбөгөн аял заты миңден бир гана чыкпаса дээрлик жок болсо керек. Бири ачык айтып, бири унчукпай таарынып, тултуюп, бири уруш чыгарып, бири чектен аша аттап өч алып, бири сабыр кылып билдирбей, айтор билген колунан келген чарасын көрөт. Мээрим болсо унчукпай иштен түтөгөндөрдөн. Өз жарыңдын ичи чыкпай жашашы, ички таарынычы бул ааламдын көйгөйүнөн ашса ашат, асты кем калбайт. Аялдын түнөрүшү бул куттуу очогуң болгон үйүңдүн түнөрүшү, берекеңдин азайышы. Ошол таарыныч, капалык бир күн тилине чыгып кетсе, көңүл гүлзарын кыйратып, бар бактыңды бүлүндүрүп, быт-чыт кылып талкалайт. Үйүңдөн таба албаган бакытты ааламдан таба албассың. Арамдан рахат издеген, адалдын рахатынан кол жууйт деген накыл кеп мүмкүн ушуну туюндураттыр. Эриканын Мырзакеге келгенине 2 күн болду. Бишкекке учуп келери менен Манас аба бекетинде уюлдук телефонуна жергиликтүү номер салып, дароо эле Данилге чалган. Өргүүсү 10 гана күнгө экен. Кайра кайтуусуна болгону 1 жума калды. Ата-эне, тууган туушкандары менен учурашып, сагынычы таркаган соң Данил менен жолугушууну макулдашкан. Жигит сабыры түгөнө жаздап күткөн ошол күндө келип жетти. Бүгүн күнгө шемби, эртеге жекшемби, дем алыш. Жалал-Абадтан бүгүн кеч саат 6-ларда чыкса, 1 саатта Мырзакеге жетсе, буюрса көптөн күткөн жолугушуу болот. Данилдин мерчеми боюнча Каракулжанын калпагындагы эс алуу жайына барып, кечки тамакты чогуу ичип, баарлашып отурушат. Же сайдагы дамбаны бойлой сейилдеп, ошол жердеги ашканалардын биринде өзөк жалгашат.
Эрика конок койдон жоош деп Данилдин түзгөн жадыбалына баш ээрине, ыраазы болооруна ишара бербеди. Андан кийин кайда барышат? Кудай сакта. Данил жосунсуз жоругу кайда алып баратканын биринчи жолу эми чындап аңдады. Шайтандын торун, тузагын көздөй түп-түз багыт алганын бир аз болсо да түшүнгөндөй болду. Бирок ээлигип алган сезими акылын кайдан уксун? Жаа бербей Эрикага жолугууга шаштырып жатты. Өзүн алдоо ааламдын баарын алдоого жол ачат тура. Данил үчүн Эрика менен маектешүү учурунда ишим көп деп адамдарды кабыл албай, кесиптештерин алдоо кадыресе көрүнүшкө айланган. Кечээ болсо зарыл болду деп өмүрүндө биринчи жолу кассадан аванс сурады. Эң жаманы бир чоңдун атасынын юбилейи экен. Барбасам болбойт деп аялын алдады. Байкуш мээрим Данилдин желкесиндеги түктөрүн кырып тазалап, эң мыкты кийимдерин жууп, үтүктөп, чыкыйтып кийиндирип, бут кийимин жалтыратып майлап, атырдан сээп узатып койду. Көпчүлүк арасында кичирбесин, бир жери өксүк болуп жер карабасын деп күйөөсүнүн жакасын кирдетпегенге, мыкты кийинтип, чырайлуу көрүнүшүнө аябай аракет кылат асылзат аялы. Өз күйөөсүн өз атаандашына, авалким болочоктогу күндөшүнө жасантып жиберип жатканын билгенде кантет эле. Бир Кудайга маалым. Данил ак түстүү маздасын минип, саат кечки 5:30 сапарга чыкты. Көңүлү тим эле чолпон жылдызындай жаркырайт, жазгы жалбырактай дирилдейт. Балким Берлинге туу сайган совет жоокери да сезбеген кубануу, сыймыктануу сезиминин өкүмүндө өрөпкүй кубанып баратат. Гүл саткан жерден 21 розадан букет жасатты. Баса, эмнеге хризантема, жоогазын же башка гүл эмес, роза гүлүн тандады? Бул гүл сүйүүнүн, махабаттын эң белгиси делет го. Классташы менен тек гана жолукканы, маек курганы, адамгерчилик кылып көңүл бөлүп сыйлап койгону, коноктогону бараткан адамга букеттин, болгондо да роза букетинин кереги эмне? Адам өз айыбынын, керек болсо кылмышынын жеңилбес адвокаты дедик го. Гүл сатып алууга татыктуу себеп табышта кеп бекен. Жигитчилик. Адамдын маанайын көтөрүү өтө чоң сооп иш. Күз ортолоп калгандыктан эртеле кеч кире баштады. Данил Жалал Абадтан Өзгөнгө кетчү кең жолго чыгып, автоунаасын зуулдап айдап барат. Бир аз болсо да кире чыксын деп кол көтөргөн эки адамды алып алган. Ашуудан өтүп, Өзгөндү көздөй ылдыйлай баштады. Асманда жылдыздар. Жерде төмөн тарапта эл жашаган айылдардын жарыктары жымыңдашат. Аба ырайынын ачыктыгын, сулуулугун, мемиреген тынчтыгын кара. Кылайып толгону калган ай да чыкты чыгыш тараптан. Ай эмес эле Эриканын келе бер деп кол жаңсап, жаркылдай жылмайган элесиндей туюлду бул керемет. Сулуу караан. Баары жакшы, баары ойдогудай. Сени гана күтүп жатам деген кабарды айтыш үчүн Эрика жиберген элчидей сезилди бул түнкү асмандын ханышырасы. Төмөндө Кемпирабад көлү мелтирейт. Айдын жарыгында кудум эле Данилдин жан дүйнөсүндөй мелт калт толкуп жатканы даана көрүнүп, көңүлдү дегдетет. Эрика менен балыкка айланып, ушул көлдө бирге сүзсө Жок, бул көл кичинелик кылат. Данилдин жан дүйнөсүндөгү эпкинди, кооздукту, жанарды батырыш үчүн жок эле дегенде ысык көл, болбосо деңиз же мухит керек. Теревел, табигат бүгүнкү күндүн өзгөчө бактылуу болушуна атайын даярдалгандай өзгөчө кооз эле. Бакыттын толук турушу үчүн бир гана нерсе, тезирээк Эрикага жетип, көрүшүү гана жетишпей жатты. Машине Данилге эшектей кыбырап бараткандай туюлганы менен 120 чакырым ылдамдыкта. Өзгөндүн алгачкы айылдары зуулдап артта кала баштады. Мынакей, Жазы дарыясы. Анакей, байыркы, керемет Өзгөн шаары.
байыркы бай дөөлөттүн гүлдөгөн борбор шаары. Шаардын негизги көчөсүнөн Ошко кетчү бир кардарды таштап, сол тарапка бурулду да күн чыгышты көздөй машинесин алкынтып айдады Данил. Мырзакеге чейин өз бактысына, кубанычына алып барчу маарасына чейин аз гана аралык калды. Ашып барса 10 мүнөттүк жол. Олимпиадалык оюнда маарага биринчи келе жаткан жөөгүлүктөн бетер жүрөгү тим эле опко болжуйт. Сезимдери болсо кудум эле жанар тоонун боркулдап кайнаган суюк отундай. Ошол себептен бетине кан тээп, кадимкидей ысып чыкты. Машиненин терезесин ачты. Айдарым желдин жанга жагымдуулугай. Буюрса дагы 5-10 мүнөттөн кийин Эриканын чачын, көкүлүн ушул айдарым желге кошулуп сылап калгысы бардыр. Өзгөн шаарынан чыгып, кыска колот менен ылдый түшө бергендеги Дөң булак деген чакан айылга жетти. Ошол жерде эң акыркы 100 метрге бар күчү менен чуркаган жөөгүлүкчөсүнөн газды катуу басты Данил. Машине бир булкунуп алып, ушундай ылдамдады дейсиң. Катарда бара жаткан жүргүнчү акырын деп күлө багып, жумшак суранууга аргасыз болду. Космонавт болом дечи белеңиз бала чагыңызда, деди жашы 40-тардагы жүргүнчүгө тамаша айткысы келгендей түр менен жылмая Данил. Анда баарыбыз эле космонавт болобуз дечи элек го, деп тигил сайыз учурундагы балалыгын эстегенге бактылуу боло жооп берди. Азыркылар депутат, бизнесмен, рекет болом дешет экен. Ошол тилегиңизди ишке ашырбайлыбы? Кандайча? Спутниктен ылдамдыгы менен учуп. Кой, аман эсен жетип алалы. Космоско мага балекет барбы? Мен болсо 1 айдан бери космосто жүрөм. Космоско чыгуу үчүн асманга учуп кереги жок. Болгону бактылуу болуш керек. Ошол мезгилде машиненин жарыгы жеткен жерде бирдеме кылт эткендей болду. Адамбы же айбанбы? Айтор бирдеме жолду кесип өтө баштады. Адам экен. Ылдам жүрүп келе жаткан машинеден кооптонуунун эч белгиси жок чайпалат. Акылы жайында болсо жолдон машинени өткөзүп ийип өтмөк, же батыраак чуркамак. Жай баракат кыймылдашына караганда же оорулуу, же мас, же атайын дөңгөлөккө тепселип өлгүсү келген неме. Буларды талдап олтурганга таптакыр убакыт жок эле. Адам өмүрү, аны менен кошо Данилдин тагдыры, келечеги, кадыр-баркы кылдын учунда турат. Данил сигнал берди да тормозду катуу тепти. А бирок космостогу спутниктин ылдамдыгында бараткан машине дароо токтой турган түрү жок. Түз эле тиги кишини көздөй алкынып баратты. Эй Алла деп жиберди Данил жаратканга жалбарып. Эй Алла, эй Алла, өзүң сакта. 9 жылдык айдоочулук тажрыйбасы жолго чыгаарда усталарга караткан машинесинин мыкты абалы, бекемдиги, жапон техникасынын макталып жүргөн сапаты жана башкалар бири да кырсыктан куткара албасы белгилүү эле. Ошондуктан оозуна улуу жараткан кирди Данилдин. Буга чейинки жашоосуна күнгөй тескейи, жакшы жаман жагы, ачуу таттуусу, каталыктары менен ийгиликтери баары бир заматта ойдун, сезимдин таразасына тартыла калды. Жанындагы жүргүнчүнүн коркуп кетип, үнүнүн барынча кыйкырып баратканы да Данилдин өз жүрөгү жана аң сезими менен өткөн амалдарын таразалоосуна тоскоолдук кылган жок. Азыр тигил байкушту сүзүп, бирдеме болуп машине тоголонуп, же жолдон чыгып кетсе, өзүнүн да соо калышы арсар. Өлтүрүү менен аяктаган өмүрдүн өрт алып аяктаган курулуштан айырмасы кайсы? Данил жараткандын алдына кандай абалда, кандай деңгээли менен кетип баратканын ойлоп, каңырыгы түтөп арман кылып, "Мени кечир Кудайым" дегенге араң үлгүрдү. Дүп. Айы деп чаңырды жанындагы киши. Акмак десе, спутник деп атып бир адамды жедиң, өлтүрдүң. Данил машинесинин токтогонун аңдап, өзүнүн аман калганына не сүйүнөрүн, не кайгырарын билбей, катуу корккондуктан өңү ак сурптай бозоргон абалда машинеден ыргып түштү. Машине сүзгөндө
2 метрдей ыргып барып шылк деп көмкөрөсүнөн кулаган адамды көрүп өңгүрөп ыйлап жиберди. Машиненин өчүрүлбөгөн жарыгы, даана көрсөтүп турган денеде тирүүлүктүн белгиси такыр байкалбайт. Мүрт кетсе керек. Данил чуркап барып, тизелей калып аны оодарып, башын оң колу менен жөлөй, сол колу менен бетине абайлай чапкылап жиберди. Эй дос, эсиңе келчи, суранам. Өлбөчү. Суранганыңдын баарын берейин, досум. Досум! Жап-жаш баладай бакырып ыйлап жатты. Досум, кечирип кой мени. Өлбөчү. Уксаң, бир аз чыдап турчу. Азыр шыпааканага алып барам. Өчпөгөн үмүт да. Бетин жайыла аккан кан каптап, шалактап кыймылсыз жатканына карабай, бир керемет болуп аман калдыбы деп, денени кучактап алып, жалынып, жалбарып жатты Данил. Деген менен өлүм менен өмүр адамдын жолунда эмес тура. Кой отур, күт деп буйрусаң тилиңди алгыдай, шумажал кабылдамаңда кезек күткөн кызматкериң эмес тура. Кайран шорду, кыймылсыз, жансыз жатты. Мындайда кайдан жайдан адамдар топтоло калышат эмеспи? Өтүп бараткан машинелер токтоп, айлана тегеректе жашагандардан кырсык болгонун байкап, жетип келгендер биригип, 10 чакты адам эмеле жүз берген бактысыздыктын күбөсү болуп турушту. Эмне болду эле? Деп биринин артынан бири сурап коюшат. Данил бир аз эсин жыйнап, өзүнө келди да, концерт көргөнсүп таңыркай карап, суроо узаткан бейтааныш көздөргө бир сыйра көз жүгүртүп алып, кыжыры кайнай түштү. Мышыкка оюн, чычканга өлүм. Менин тоодой кайгым буларга эмне, акысыз кинобу? Көңүл айткан, кайгыны тең бөлүшкөн, жардамга колун сунган бирөө жок. Тек гана кызыгып, окуянын чоо жайын билип алып, жолуна түшсө. Джеймс Бонд болгон силердин. Көрбөй турасыңарбы эмне болгонун? Деп кыйкыргысы, баары менен урушкусу келип кетти. Бирок өзүн кармады. Эси жоктук, жеңил ойлуулук, адепсиздик токтосо ушул жерде токтошу керек экенин мыкты түшүнүп турду. Ушуга чейинки ушул акыбалга алып келген акылсыздыктар жетишет. Жанында кошо келген жүргүнчү гана колун жаңсап, сурагандарга бирдемелерди айтып жатты. Эмеле корккондон жаналы калбай кыйкырган неменин окуянын катышуучусу, эң башкы күбөсү болгонго өзүн АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысындай каадалуу сезип, саймедирип жатканы башка учур болгондо Данилди күлдүрмөк. Минтип олтура бергенде болбойт эле. Көрөрмандар эмне болду деп сурачу тергөөчүлөр көбөйгөндөн көбөйө берди. Колдон келсе эч кимге таанылбай, эч кимге билинбей туруп ушул жерден жылып кетүү зарыл. Ансыз деле болоору болду. Бул бактысыздыкты жашырса болбой, журналисттер эртеге эле жазып чыгышат. Тартып теледен, радиодон беришет. Кылмыш кылган адам облустук деңгээлдеги жетекчи экендигин билери менен үнү жеткен жерге чейин кыйкырып, кыргызга эле эмес, ай асманга жарыялашат. Анан Данилди тартип кызматкерлери кармап, камашат. Тергөө башталат. Сот жараяны болот. Катаал өкүм чыгат. Ошолорду байма-бай чагылдырып турбаса, журналист болбой калбайбы? Тообо. Неге адамдын бактысыздыгын, кемтик айыбын ачуу журналистиканын ийгиликтеринин бири десең? Ошентип Данил камалат. Ал жактан качан чыгат? А балким эч качан чыкпай калабы? Аны бир жараткан билет. Ошентип аны баары унутушат. Буга чейинки ийгиликтерин, жетишкендиктерин, тетик, зирек сапаттарын, жаш, чыгаан менеджерлигин, терең илим-билимин, дасыккан кесипкөй экендигин, келечектен көптү үмүттөндүргөн ууматын, өзгөчө талант жөндөмүн эми эч ким эстебейт. Эстешсе да, жолдо бараткан бир бейгүнөө байкушту өлтүргөн кемпай, акмак катары эскеришет. Бүттү. Баары бүттү. Бакыт да, ийгилик да, карьера да. Ыйлайын деди, бирок ыйлай албады. Башка түшсө байтал жорго дегендей, бешенеге жазылган үлүшүң канчалык ачуу, оор,
кайгылуу болсо да адам муюп көнөт шекилдүү. Кырсык жок мезгилде буларды ойлосо Данилдин денеси дүрт этип, жүрөгү титиреп кетмек. А бирок кырсык менен бетме бет келип, оор сыноонун кучагында калган соң эми баары бир деген сезим өктөмдүк кыла баштайт экен. Саат таңкы 3-кө жакындап калды. Данил Өзгөн райондук шифаакананын реанимация бөлүмүнүн башчысынын кабылдамасында отурду. Дээрлик 1 суткадан бери уйку бетин көрө элек болсо да, уйкусурабай тың. Өзү менен кошо дагы бир адамдын тагдыры кылдын учунда турганда кайдагы уйку, кайдагы эс алуу? Кайрылганы, жалынганы, баарлашканы бир гана Кудай. Эчен күндөн бери эсин да, жүрөгүн да, убактысын да толук ээлеген Эриканын аты, элеси жылаан сыйпагандай жок болуп, караңгылыкка сиңип кеткенсиди. Балким ал Данилди дале күтүүдөдүр. Алдап келбеди деп таарынып жаткандыр. Же эмне болгонун боолгоп, сезип, кайгынын тушоосундадыр. Бирок бул Данилге таптакыр кызык эмес эле. Эрика деген ат да, адам да, классташ да бул өмүрдө таптакыр болбогондой эсинен чыгып турду ушул тапта. Тааныганы, билгени, сүйгөнү, ишенгени, таянганы, үмүт кылганы, эстегени, жардам сураганы улуу жараткан гана экенин терең аңдап, ага тынбай жалбарып сыйынып, ошол аркылуу жүрөгүнө аз да болсо бейпилдик орноп, бирок дале жаны жай албай турду. Эшиктен жашы 25-тердеги бир бейтаныш милиционер баш бакты. Мынакей, камалып, кол менен кылганга баш менен жооп берчү да учур келди. Дароо ушуну ойлогон Данил милиционерден суранам. Жок дегенде таң аткыча камабай турчу. Балким жаратканын бир жакшы кабар белен деп белек кылаар. Ыйманың бар го. Үмүтсүз эмессиң го. Жагдайды жакшыртып, туңгуюктан даңгыр жол таап берүү жаратканга өтө жеңил. Камабай турчу мени, суранам, деп тизелеп сурангысы келди. Кантсе да жүрөк таш эмес эт го, угаттыр. Абалымды бир аз болсо да түшүнөттүр. Болгону таңкы 7-ге чейин күтө туруу анча деле оор эмес го. Күткөн акысына чөнтөк телефонумду же аванска алып келе жаткан акчамды толугу менен берейин, деп ойлоп жатты Данил. Баары бир салына турган болгон соң милициянын кишенинин азыр же 3-4 сааттан кийин колго тагылышынын айырмасы канча. Бирок ушул аралыкта бир жакшылык болуп кетер деген үмүт, тилек, убакыттын теңдешсиз баасын, кадырын билип жатты Данилге. Аке, кечиресиз. Салман Нурбаевичтин кабинети ушулбу? Деп сурады милиционер. Бул Эген Зарлыкович го, деди Данил коркконунан үнү дирилдеп, денеси титирей. Бул хирургия бөлүмү да, Бул реанимация. Хирургия үстүнкү кабатта. Кечиресиз. Милиция эчтемеден бейкапар, эшикти жаап, тык-тык деп басканынын дабышы улам акырындап алыстап баратты. Анын же тамашалап, же сынап жатканын билбей, мындан кийин эмне болоорун чымырканып күтүп турду Данил. Бирок милициянын дабышы угулбай калды. О, Кудай, догдур менен милициядан сакта деген кеп бар. Айла жок биринчисине ишим түштү. Жок дегенде экинчисинен алыс асыра, деп ойлонду Данил. Анын жакшылыктан үмүт кылганынын да жөнү бар эле. Бая кырсык болгон жерде өлүктү кучап олтурганда окуяга саресеп салгандардын бири чоочугандай кыйкырды. Эй, кыймылдап жатат! Баары аны карап калышты. Атигил болсо Данилдин колундагы денени сөөмөйү менен көрсөтүп, карасаңар, оң колунун манжаларын кыймылдатып жатат, деди андан да катуу жарылдай. Бир жагынан муну биринчи болуп байкаганына маашырланса, бир жагынан түрү суук өлүмдүн темират сүзгөн шордууну азырынча кыйгап өтүү мүмкүндүгүнүн бардыгына кубана. Дале тирүү тура. Бул жаңылык денеси тирүү болгон менен аң сезиминде өлгөн менен кош өлүп, соолуп бараткан Данилди башынан ылдый бир чака муздак суу төгүп жибергендей өзүнө келтирди. Мостоюп карап турган көпчүлүк тигинин айтканынын чындык экенине ынанышкан соң, мазардагыдай тынчтык бузулуп, бир заматта бака-шака боло түштү. Чындап эле кыймылдап жатат, тирүү тура. Муну ким өлгөнгө чыгарып салды эле текшербей туруп.
Биз да бир көрүп өлгөн экен деп ойлодук да. Кармап туруп дем алганын да сезбедиңизби? Тез жардам чакырыш керек, кеч болуп кала электе. Кудайга шүгүр. Данил кинолордон көргөн эле болбосо, башынан өтпөгөн соң мындай абалдагы адамдын өлүк тиригин кантип айырмалоо тууралуу таптакыр кабары жок эле. Машине уруп, бети канжалап, өзөрүп, кыймылсыз жаткан адамдын тирүү каларынан дароо эле үмүтүн үзүп, биз сүрөттөгөн акыбалда олтурган. Тирүү экен деген жагымдуу сөздөн кийин гана оң кулагын тосо калып, жүрөгүн тыңдап көрдү бечаранын. Дүк, дүк, дүк. Кайран жүрөк алсыз болсо да согуп жатты. Адамдар акыркы чындыктын булагын тиктегендей Данилге кунт коюп карап калышты. Согуп жатат, дени Данил көпчүлүктү кыдырата карай. Анан үнүнүн болушунча кыйкырды. Жүрөгү согуп жатат, тирүү экен. Тургандар кубанганынан кол чаап, уу деп кыйкырып жиберишти. Ошол мүнөттө эмеле Данилге ушунчалык жек көрүндү болуп турган алар киши эмес эле кубанычтын, бакыттын, жакшы кабардын ак жолтой периштелериндей көрүнүп кетти. Көп колдор жардам берип, жарадарды Данилдин машинесине олтургузушту. Арачолодо Данил адамдарга кайрылып, муну тааныгандар барбы? Деп сурады. Үнүнөн үмүттүн коңгуроосу жаңыра. Анча ишенбей турам, бирок Турсунбай аканын кичүү баласына окшогонсуйт, деди узун бойлуу, тармал чачтуу, мурутчан, кашы коюу жана көзү бакырайган, галошчон жүргөнүнө караганда ызы чууну угуп, жакын арадагы үйүнөн шашылыш чыга калган жашы 50-лөрдөгү бир киши. Төш жакта жашашат. Сураныч, тактабаларга айтып коесузбу? Өзгөндүн райондук ооруканасына алып кеттим, деди да машинесин шашылыш айдап жөнөдү Данил. Эмелеки болгон кырсык кадимкидей жүрөгүнүн үшүн алып коюптур. Шашылса да өтө абайлап айдап баратты. Оорулууну шыпааканада нөөмөттөгү дарыгер кабыл алды. Бирок ал ийне сайып, жасалма дем алчу аппаратка салгандан артык жардам бере албасын ачык айтып, операция кылуу зарылдыгын белгиледи. Ага операция кылуучу тың хирург жакын арада Ош шаарында гана бардыгын, бирок оорулууну Ошко алып кетүү опурталдуу экендигин, анткени көп кан жоготкон дарттууга тынч, бейпил шарт зарылдыгын, алыс сапарды көтөрө албай калуусу ыктымалдыгын эскертти. Демек маселени чечүүнүн бир гана жолу бар. Оштогу хирургту шаймандары менен өзгөнгө алып келүү керек. Ошол учурда Данилдин эсине Саламаттыкты сактоо министрлигиндеги бир үлкөн киши эсине түштү. Кызмат боюнча текшерип барып, атайын жасалбаган, бирок касса козгосо чоң маселе жаралчу иштеги бир айыбын таап, ошого көз жумуп койгон эле. Анын каталыкты оңдоп, түздөп коюусуна мүмкүндүк берген эле. Бир жагынан жаман ниет менен атайын кылынбаган айыпты бетине кармап, бир кадырлуу инсандын абийирин айрандай төгүп, анын канча жылдар бою ак эмгеги менен топтогон аброюн талкалагысы келген жок. Экинчиден, инсан атасы теңдүү улуу киши болчу. Улууга урмат кылуу тарбиясы Данилдин кан жанына сиңген. Ушундай жакшылык үчүн Данил башкаларчылап эч бир акы сураган да эмес. Данилдин чоң артыкчылыгынын бири коррупциянын ыплас чылаасынан боюн жана оюн алыс туткан тазалыгында. Министрликтеги үлкөн инсан мындай адамгерчиликке, айкөлдүккө аябай ыраазы болгон. Балам, жакшылык жерде калбайт. Менден кайтпаса Кудайдан кайтат. Бирок бир себеп болуп, менден кайтчу болсо эч тартынбай айт. Жылына 365 күн, күнүнө 24 саат бою чалсаң болот, деп телефонун берген. Ошол киши эсине түштү Данилдин. Телефон чалды. Калган маселе оп-оңой чечилди. 1,5 саатка жетпей Оштон баягы хирург командасы менен кошо шаймандарын көтөрүп жетип келди. Кечки 8ге жакын башталган операция дале уланып жаткан. Жаратканын бир жакшы кабар белендеп белек кылар, деп жаралуунун өлүмдөн аман калуусунан үмүттөнгөнү ошондон эле. Сааркы 4-тө Данил олтурган жайга Ахмет кирип келди. Досун көрүп, ушунчалык кубанып кетти кайран жигит. Анткени мындайда шайтан дос эмес, анык достун кадыры, баркы башкача билинет экен. Ушул кырсыктын жолун тосуш үчүн ачуу акыйкатты айтып,
эскерткен бирден бир досу ушул Ахмет эмес беле. Ошону уккан эмес, капарына илген эмес. Ошон үчүн анын көзүнө тик багыштан уялып жатты. Такыба, ыймандуу адамдын жылдызы жарык болгондой эле сүрү да башкача болот эмеспи? Окуянын чоо жайын толук билсе да, Ахмет Данилди эч айыптабады, урушпады. Айтсам укпадың деп жекирбеди. Жылмайып далысынан таптап, буюрса жакшы болот. Угаарым менен тахажжуд намазын окуп, Кудайдан жардам сурадым. Жол бою дубаларды окуп, жаратканга жалбарып келдим. Күтө тур досум. Жакшы кабардан үмүт кылып күт, деди да катарындагы олтургучка көчүк басып, алаканын жайып, кайрадан дуа кылуусун улантты. Саат 5 чамасында жашы 75-тердеги кең далылуу чымыр денесине чыйбаркыт кемсели аябай жарашкан. Анын үстүнөн кара жылуу чапан, башына өзбек топусун кийген, жайкалган ак сакалы нурдуу жүзүнүн чырайына чырай кошкон. Басканы, кыймыл аракети салаваттуу бир киши. Жаштары 35-тен 50-лөргө чейин көрүнгөн 3 кишинин коштоосунда кирип келди. Болду болбоду кырсык тууруган шордуунун атасы менен бир туугандар экенин Данил 6-чы сезими менен билди. Салам алейкум. Дөң булакта машина уруп кеткен бала ушул жердеби? Деп сурады аксакалды коштогондордун эң жашы ачууланганга караганда көбүрөөк кабатырланган түр менен. Данил башын шылкыя жооп берди. Үстүдө операция болуп жатат. Бирок киргизбейт азыр. Бир аз туруп, оштон чоң дарыгер келди. Ушул жерде күткүлө дешти, деп кошумчалап койду. Азыр экинчи суроо берилет. Жол кырсыгына себеп болгон адамдын өзү экенин билишет. Анан бул 3 тууганы 3 тараптан булкунуп, алка жакадан алып, төпөштөшөт Данилди. Кол менен берген жазаны бирдеме болсо башың менен жооп бересиң. Келесо, көзүңө карабайт белең. Майып болуп калса, өзүн да, бала бакырасын да өмүр бою сен багасың. Каматам, аттырам, түрмөдө чиритем. Ишек, айбан, мал, доңуз деген сыяктуу ачуу сөздөр, каргыштар коштойт. Кылгылыкты кылып коюп, кантип аларга кол жана тил кайтармак эле. Тебелеп, өлтүрүп койсо да кыңк этпей туруп берүүдөн башка айла жок. Данил ушундай ызы чууну күтүп, ошого өзүн даярдап бүшүркөп турганда, ооруканага сиз алып келдиңизби? Деп сурады аксакал, Данилге мээримдүү тиктеп, жумшак сүйлөй. Ооба, рахмат балам, кем болбоң. Данил уккан кулагына да, көргөн көзүнө да ишенбей турду. Сөгүш ордуна рахмат. Мизирейип тиктеш ордуна мээримдүү көз караш. Жекирүү ордуна жылмаюу. Сен уруп кеттиңби? Деп кекетүү ордуна сиз алып келдиңизби? Деген кичипейил суроо. Катаал мамиле ордуна жумшактык. Кебетесине жана кичүүнү да сиз деген сылыктыгына караганда же өзбек, же түрк, бул ыманы ысык кишилер ошол бойдон унчугушкан жок. Тек гана бош орундуктарга олтуруп, алакандарын жайып, алдагандай тилектерди купуя айтууга киришти. Дуа кылып жатып, аксакал менен кошо эки баласынын көздөрүнөн мөлтүрөгөн жаштар куюлуп жатты. Саат 6-дан өткөндө реанимация бөлүмүнүн башчысы кабылдамасына кирип, мурдундагы маскасын акырын чечти. Өңүнөн да, көзүнөн да кандай кабар айтаарын боолгоп болбогондой бир сурду. Шумдугун кургур. Ушинтип да жүрөк тезеби? Же кабагын түйүп, кайгырып, же жылмайып кирсе боло, деп ойлоп, эмне болду? Деп сабырсыздана сурап жиберди Данил. Допучан аксакал менен балдары атууга бараткан немелер соттун оозунан акыркы өкүмдү күтүп жаткандай санаа менен дарыгердин көзүн тигиле карап калышты. Балаңыздын аты ким, аксакал? Деп ал түз эле карыяга кайрылды. Кантсе да мындайдын көбүн көргөн кексе дарыгер айттырбай эле кимдин ким экенин билип коюптур. Аты Саитжан, балам. Аксакал дарыгерге жаман кабар айта көрбө дегенчелик жалдырай да, жалооруй да карады. Тобо, бир ооз сөздү чөлдө чаңкоодон өлүп бараткан адам бир жутум сууну күткөндөй учурлар да болот экен. Саитжаныңыз
деп дарыгер бир азга тыныгып калды. Сайытжаным, эмне болду балам? деп аксакал балапанын мышыктан арачалаган чымчыктай чебелектеп чый-пыйы чыга сурады. Аман сообу деге. Ал аксакалдан да Данилдин кабатырланганы алда канча күчтүү эле. Эп адам жаман кабар айтылса, анын жакшы тилектери, үмүттөрү жер көчкөндөй залп этип кулап түшөт. Эгер жакшы кабар укса, буюрса Кудайдын чоң балекеттен куткарганы. Сайытжаныңыз буюрса, жашайт аба, деди дарыгер жылмая. Оозуң амай балам, оозуң амай, деп аксакал ыйлап жиберди да уулдарына кайрылды. Сүйүнчүсүн алып келгиле. Улуусу да балбаалап ыйлап алган. Жашыраак экөөсү көзүмдашып, орто жаштагысы чөнтөгүнө 1000 сом алып дарыгерге сунду. Коюңуз аба, бул биздин ишибиз да. Дарыгер көпчүлүктөн тартынгандай ыңгайсыз абалда калды. Албасаң таарынан балам. Алла жардам берип, уулумду аман алып калдыңар. Бар дүйнөмдү берсем да аздык кылат балам. Ала кой. Мейли деп жылмайды дарыгер акчаны алып жатып. Кудай деген киши экенсиз. Эң мыкты хирург операция жасады. Атайын оштон келди. Түн ортосунда табылып калганын караңыз. Болбосо анын күндүзү да колго тийиши өтө кыйын. Бирок сиз жолдо экенсиз аксакал. Ишиңиз оң келди. Кошуңуз эми, ыйлабаңыз. Келгенден бери сүкүт кылып, кандайдыр бир кам пикир менен олтурган Ахмет жаркылдай сүйүнө кут болсун. Аллага шүгүрлөр, деп аксакал жана анын балдары менен тааныштардай кучакташып чыкты. Негедир жакшы кабарды укканда же бирдемеге катуу кайгырганда адамдын кучагы бейтааныштарга да кенен ачылат эмеспи? Анан Данилди кучактап, Кудай сени жакшы көрөт экен досум. Тилегибизди кабыл кылды, деп шыбырай сүйлөдү. Бир жагынан жакшы кабарга магдырап, бир жагынан эң жакын, эң күйүмдүү досунун ушундайда эш болуп турганына эң керек, эң дары жылуу сөздөрдү таап айтканына эреркеп, Данил күлүп да, ыйлап да жатты. Рахмат досум, сени да канча ора кылдым. Айтканыңды мурда укканымда, деп уяла жер карады. Ахмет досунун экиининен бекем кармап, башыңды көтөр, дегенде ишарат берип, көзүнө мээримдүү тиктеп, чын дилден жылмайды. Жүрөктөр бирин-бири түшүнсө, сөз сүйлөп деле кереги жокко. Өткөн өттү. Эми алдыга бак. Айланып туура жолго түшсөң, адашканыңдын айыбы жок, деп айтып турду ушул көздөр. Данил да досуна бактылуу жылмайып, анын колунан бошоп, кабылдамадагы олтургучтардын бирине олтуруп, ыйлап жаткан аксакалдын балдарына барып, бир тизесин жерге таяп чөгөлөдү. Мени кечириңиз аба. Байкабай ушул кырсыкка себеп болдум. Сиздин кайгыңызды жеңилдетиш үчүн эмне кыл десеңиз кылайын. Аксакал унчукпай кол шилтеп коюп, көз жаштарын арчып жатты. Бул кол шилтөө арам десе, көзүңө карабайт белең. Карегимдей асыл перзентимди майып кылдың. Апасынын жүрөгүн канатып, аялынын толугун кемтик кылдың. Каныңды сорбосом элеби? Дегендей туюлду Данилге. Албетте, ар бир ата ушинтмек. Мени кандай каптаса, кандай жекирсе жана зекисе жарашат, деп ойлоп, жерди карап сөз таппай эзилип олтуруп калды. Ошол учурда аксакал акырын тамагын кырып, балам, деп мээримдүү кайрылды Данилге. Сенде эмне күнөө? Бул тарткырлык асман жер жаралгандан да мурда тагдырына жазылган баламдын. Кудай каалаган. Буйруган нерседен арачалап калууга бүт адамдар бириксек да кудуретсизбиз. Кудай жазган тагдырга нааразы болууга кандай акым бар? Кудай берген сыноо үчүн өзүмдөй эле бир макулукту айыпташка укугум барбы? Сен болгону себепсиң. Сени себеп кылганына шүгүр. Караңгыда эч ким көрбөйт деп качып кетип калсаң, кантмекпиз? А сен мында алып келиптирсиң. Аксакал ыйын токтото албай жатты. Ал Данилдин көзүнө олуя, керек болсо периште көрүнүп кетти. Бул заманда мындай адамдардын жолугушу жомок. Анын ордунда 99'u балким башкача адамдарды жасамак, кыйкырмак, сөгүнмөк,
кордомок, урмак, мушташмак, долуланып, куру дооматтарды артып, керегинен да көп акча өндүрмөк, айыпка жыкмак. А бул кишинин кылганы акылга сыйбай турат. Бул балким түшүмдүр, деп ойлоду Данил. Эгер түшүм болсо, ойлонбой эле ушул адамдын жанында түбөлүк кала бергенге кайыл элем. Ойгонуп кетсе, өңүндөгү чыныгы окуя башкача чыкса, Саитжан көз өтүп кеткен болсо, көрөр күнү, абалы кандай болоорун ойлоп, денесин майда калтырак басты. Күнөө өзүмдө, деди аксакал капилет сөз улай. Мас болуп келгенинен катуу урушкам. Каяша айтып, мени издебегиле, деп үйдөн чыгып баратканда, ачууга алдырып, бир ооз гана сөз айткам. Эй, калгын азыр. Эгер чыгып кетсең, назарымдан каласың. Ушул түндөн чыкпай калып жүрбөгүн, дегемин. Ошондо эле апасы кокуйлап, сөзүңдү алгын атасы. Атанын терс батасы октон да тез тиет, деп чырылдап жиберген. Дароо эле өкүнүп калдым. Деген менен чыккан ок менен сөздү кайтаруу мүмкүн эмес экен. Түнү менен баламдын амандыгын сурап, өмүрүн тилеп уктай албадым. Жүрөгүм бир жамандыкты сезип жатты. Таңкы 4-төрдө чоң көчө тараптан жашаган кошунам келип, сиздин балаңызга окшогон бирөөнү ооруканага алып кетти, деп айтты. Кечээ кечинде эле келип, айтайын десем телевизордо футбол башталып калып, ошол бойдон көзүм илинип кетиптир, деп кечирим сурайт. Айылда Мырзакеде турган уулдарыма дароо кабар бердим. Данил аксакалдын ушул карыш жерден эмнеге мынча кеч келгенинин себебин эми түшүндү. Балам мени нааразы кылган абалда акыретке кетпес экен деп чыйпыйым чыкты. Ага айткан акыркы сөзүм бата эмес, каргыш, рахмат эмес, таарыныч болуп жатса. Атаны бир нааразы кылуу тозокто чыркырап күйүүгө себеп болот экен. Канымдан бүткөн перзентимди ошого кантип кыям? Менин капилет айткан каргышымдын жазасы кечээки кырсык болсун ылайым. Мындан кийинки жашоосу жана акырети абат болсун айланайыным. Бул балекет баламдын кечирилиши, тазаланышы болсун ылайым. Ийриден түзгө, баткактан тазалыкка, күнөөдөн соопко кайрыган жакшылыктын тосмосу болсун. Күн чыккан маалда аксакал жана анын балдары менен коштошуп, Данил менен Ахмет эшикке чыгышты. Данилдин машинесинин алды билинер билинбес мырыйып, кечээ Эрикага барууга катуу даярдык көргөндө таза жуулган капотунун үстүнө же кызыл, же күрөң эмес боек чачырап калыптыр. Бул Саитжандын кан экенин дароо түшүндү эки дос. Түнкү караңгыда байкалган эмес эле. Досум, деди. Ахмет Данилдин далысына колун коюп, жылмая тигиле карай. От жарык, кызык көрүнүп, ага учуп барып байкабай өрттөнүп кеткен көпөлөктү көрдүң беле? Сен да ошол акыбалда элең. Сага кызыгып, таттуу көрүнгөн нерсе чынында алуулонгон от болчу. Ачууда болсо сыноо жиберип, жараткан сени ошол отко жеткирген жок. Өрттөн сактады. Жараткан сени жакшы көрөт экен. Болбосо дагы адаша берсин, күнөө жыйнай берсин деп тек коймок. Бирок сенин жолуңа аксакал айткандай, баткактан тазалыкка кайрыган жакшылыктын тосмосун орнотуп коюптур. Кичинекей балекет менен айтып бүткүс алааматтан кайтарды. Эми кайт. Мурунку ибадаттуу, таза жашооңо кайт. Кудай мындай жакшылыкты ар кимге насип кыла бербейт. Данил унчукпай башын ийкеди да, кеттикпи? Деп досуна жүрөк элжирей. Кеттик. Машинелерине олтуруп жатышканда, токтой турчу, деп Данил Ахметке колу менен ишара берди да чөнтөгүнөн телефонун алды. А дегенде Эриканын телефон номерин таап, Кудай биздин жолугушуубузду каалабады. Жолдо кырсык болду. Бул эскертүү. Мен кайттым. Сен да кайт. Суранам. Мага суроо бере көрбө. Бактылуу бол, деген акыркы катын жиберди. Кечээ саякат учурунда керектелеби деп атайын тариф менен орноткон интернетти жандырып, Facebook'тагы баракчасын, WhatsApp программасын өчүрдү. Эриканын телефон номерин кара тизмеге киргизди. Анан машинесинин бырыйган жана кан чачыраган жерлерин бутага алып сүрөткө тартты да, ал фотону дароо смартфонун ачаар замат көрүнө турган
фон кылып жайгаштырды. Интернет чукулаганы же чалганы телефонун алган сайын тагдырындагы кечээги улуу сабак эсине түшүп турсун деп ошентти. Көзү апапакай роза гүлдөргө түштү. Кечээги окуяга күбө болгонуна уялгандай, машиненин артка айнегинин алдындагы текчеде муңайып жаткан бир тутам гүлдү акырын колуна алды да ушунчалык рахаттана жыттады. Кудум эле өзүнүн аруу жубайынын, мээриминин жытын эсине салып көңүлүн көккө көкөлөттү. Мээримди ушунчалык сагынганын, ушунчалык кастарлаарын, ушунчалык сүйөөрүн ушул көз ирмемде чындап сезди, аңдады. Ойлоп көрсө, үйлөнгөн 7 жылдан бери аялына бир да жолу гүл белек кылбаптыр. Бул керемет розалар адашкан дарекке бараткан эле. Эми туура дарегине, ээсине, ага чындап татыктуу, акылуу перизатка, сулууга, Данилдин жан күйөр жарымына, үйүнүн жарыгына, балдарынын энесине, чыныгы махабатына, мээримине багыт алды. Эки машине эгиз козудай ээрчишип, өзгөндөн Жалал Абадты көздөй зуулдап бара жатты.